Дизайнеры из Москвы. Яка бренди. Этнической одежды Яка. Яка деген. Бренде Яка. Бренд Яка. Мекендештер, арбаңыздар. Яка бренд кийим чыгарган магазини, дүкөнү өзүнүн соц тармактарында жанагы кыргыз орнаменттерди чыгаруу боюнча Кыргызстандын интернет талаасында чоңдогон талкуу болуп атат. Ага каршылар да болуп атат, каршы эместер да болуп атат. Ошо боюнча кыскача маалыматты берип коелу. Биз ошо Яка бренд дүкөнүнүн ээлери менен байланыштык. Алар бизге расмий түрдө жооп берди. Биринчиден бул жерде айтып турчу нерсе, көптөгөн биздин мекендештер ошо кыргыз орнаменттерди колдонуп алыптыр. Ошолорго патенттик негизде автордук укук алып алыптыр деген сөз талкуулуп атат. Бирок ал андай эмес. Себептеген бул узордун Кыргызстандын орнаменттери, оймо чиймелерибиз бул мамлекеттик, улуттук деңгээлдеги биздин аброюбуз болуп эсептелет. Бир дагы дизайнерлик магазиндер, дүкөндөр ошол эки нерсени өзүнө патенттик алганга эч кандай укугу жок. Анан кийин ошол Яка уюмунун бизге берилген, ошо биз суроо бергенге жооп берди. Ошол жерде кыскача мындай кылып башынан эле окуп кетейин. Уважаемый Кубанычбек, Яка никогда не претендовала на патентирование кыргызских национальных узоров или орнаментов согласно статье 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации. Получить патент на кыргызские орнаменты в принципе невозможно. И мы никогда не подавали таких заявок. Эч качан берген эмеспиз, эл туура эмес түшүнүп алды деп ошону айтты. Эми авторские права болушу мүмкүн, бирок авторские права оймо чиймек эмес, бул кийимге. Ар бир кийим дизайнер өзүнүн кийимин тартуулатып, ошону автордук кийим деп тартуулаган. Бул дүйнө жүзүндө эле практика. Ошондой эле биздин кыргыз дизайнерлери деле жалгыз эле Яка эмес, бизде ошо Сусар Тебетей, Долон стиль, Кеште, Пери Этно, Баялай, Шырдак, Уз арт, Лейлек килем, Алтын аяк жана башка ушуга окшогондор толтура дизайнер ар бир Кыргызстандын элементин жана жекеле кыргыздардык эмес, башка улуттардыкын дагы колдонуп, ошолорду чыгарып тартуулаганга укугу бар. Себептеген бул мамлекеттин эч кандай аброюна шек келтирбейт. Ошо биздин орнаменттерди көрүп туруп, орус колдонуучулар, кийим кийүүчүлөр Кыргызстандын узорлору ушундай жашнакай экен деп суктанганга биз кайра ошого жүрүлгө болушубуз керек. Бул жерде түшүнбөстүктү жоюшубуз керек. Көптөгөн чала блогерлер чыгарып атат, Кыргызстандын оймо чиймесин өзүнө жекелик кылып алыптыр. Бул эч кандай чындыкка дал келбейт. Биз сүйлөштүк, маек түздүк. Бул жактан сарсана болбой эле коюңуздар. Жаңылыктар ушундай. Яка дизайнер тобуна ийгилик каалайбыз. Андан тышкары ошого окшогон этно дизайнердин баарына чыгарып, Кыргызстандын аброюн эл аралык деңгээлге өрчүтө беришине биз дагы тилектешпиз. Көрүшкөнчө.